düşse toğunun başına, ızgarı gelet çatına. Bugün olacak en başın kutluktap, çoğulup dururuz aşuğa. Ankene digi Kasnisadan ala gelgen bir olcosun çoğu açuğa. Oşoğa vaktilden salamız atam. Olcak emdi kutluktağın uşun ordolu eldin caşına. Men убакыттын ууруларынан бошондум, той топурдан бошондум, шан шөкөт майда чөйдөн бошонуп алып, анан ошол жактан эркиндиктин кандай экенин ошол жактан сездим да. Себеби гулка деп коюшат, сейилге чыгарганда буягы 4 кадам, буягы 2 кадам, ал экенин аны токтомуштунчу 4 каттам, 4 аттам тияк жагым, бияк жагым деген көрсө ошол экен. Ошол тар жерден дубалдар бийик аска тоодой. Анан күндүн чыкканын батканын көрбөйсүң, асманды карасаң тор долгон, буягыда тор, темир тор. Анан жан дүйнөңө үңүлөткенсиң ошондочу. Түрмөнүн босоосун аттагандан кийин адамгерчилик аттады бекен деп карайсың, гуманизм аттады бекен деп карайсың. Мен ал жакка кылмышкер катары барган жокмун, байкоочу катары бардым. Эч бир жазуучу, акын, блогердин колунда болбогон мүмкүнчүлүк менде болду. Себеби айлана чөйрөңө байкоо саласың, кандай коом курдук. Коммунисттерден мураска калган түрмөлөрдө ошол адамдарды кыйноо бар. Анан ал жактан мен кыргыздын өзүнүн кулк мүнөзүн да түшүндүм. Эркектердин деградациясын ошол жактан көрдүм. Кородогу кыз келиндер менен сүйлөсөң шаңкылдап көңүлдүү сүйлөшөт, уңулдабайт, ыйлабайт. Эркектер уңулдап эле ыйлайт. Эшикке чыкса эле, бош тоондукка чыкса эле, тоонун томкорчудайчы. Мол китепте атаганым акын жана өкүм. Кыргыз поэзиясында, кыргыз адабиятында биз Алкул Осмоновду окуп келдик, Толбай сынчыны. Бирок Толбай сынчыны бал элдин оозунан жыйналган жомок, фольклор. Бирок ошону реставрация кылуу оюбузга келбептир. Алкул Осмонов албетте 20-30 жылдардын адабияты башка. А бирок этаптын өсүшкө келгенде биз ага башкача үңүлүп, фольклорду Гамлетти деле Шекспирге чейин 4 автор жазган. Ошол сыяктуу Алкул жазган Толбайды мен эмнеге жазсам болбойт деп кыргыздын аңыз болгон кеби барга Токтогулдай сынчы бол, Толбайдай, Токтогулдай ырчы бол, Толбайдай сынчы бол. Токтогул десе көбү Токтогул сатылганды адаштырат да. Бул Каражаак Токтогул 14-кылымдагы. Ошол жөнүндө Эрк деген поэма жаздым. Себеби эмне болуп зынданга түштү эле Жаныбек хандын тушунда. Себеби ал уурул кылып, же бир бейбаштык кылып отурган жок да. Акын, демек акындын кредосу. Бул биз акын жазуучулар бүгүнкү кармап жүргөн поза, классиктердин позасында чычайып кийинип, чый түкүрүп жүргөнүбүз менен, бирок биз коом агартып атабызбы? Биз биринчи өзүбүздү таанып алсак, улут өзүн таанып алса, улуттун башындагы улуттун эркечи деген акын жазуучулар, гуманисттер өзүн таанып алса, биз кандай коом курабыз эртең? Шандуу бир кез, ыр коштогон кечелер, шаттуу күлкү, биз каттаган көчөлөр. Азыр башка, бакшак гүлү солган, калабыз ыш, бак дарагы урган. Гитарачы курбубуздан дайын жок, тентип кеткен, деп тарады айым кеп. Алдыда сызып өнөгөн, айымдан калбай жөнөдүң. Чогурун мага мингизген, чоо чунат ээсин сөгөмүн. Артынан куудум, жетпедим, артылып бетим өппөдүм. Конокту белден тарта албай, кош эми жаштык. Дедим. Күлүптөр турса коштошкон, кашаңа таапмын окшошкон. Жарышта ошол кыз кылган, жаштыгым менен коштошкон. Алаң арман, алаң кезер жаштыктай, коммунисттер дел өргөн мастыктай, демократ болуп чыга калышты, эгемендик тийди олжо баштыктай. Баалуулуктар, түшүнүктөр алмашты.
Коммунисттер так талашып кармашты. Тай басып кетет десек өлкөбүз такка улам эски муундар жармашты. Биз жаш болдук. Өлкөбүз да жаш болду. Жаш өлкөгө коммунисттер баш болду. Бийлик тобун алмаштырбай жанмуун коммунисттер курду эски таш жолду. Кудай улам тандап жаңы өкүлдү, мурда айткан озыйпасын өтүндү. Акындар кан сарайда курушат, өкүмдарды таңазалап турушат. Арбит вазир акын эши кырчылар, бөйпөлөктөп кан алдында зыркырар. Зор зоболо кандык тажы таккандай, ырдагандар атанышат актаңбай. Аудио, кыргыз тилинде аудио китептерди ыңгайлуу болсун деп окуп баштап анан пауза кылдым. Кездеш кис Beta